Мен турган жер туугандар бул Мады тарапта жайгашкан Башбулак айылында турам. Шаар жактан келгениңиздерде мына Мады тараптагы Башбулак айылына кирип келе бересиздер. Мына жерде светофор. Мына жерде болсо мына сары мектеп бул. Башбулактынча мектептен өтүп, ушул чоң трассадан сиздер солго бурулуп, түз жүрүп барсаңыздар, мына жер көпүрө. Көпүрөдөн дагы бир аз жогору тарапка чыксаңыздар, оң тарапта 3-чү көчө. Ошол көчөдө сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Бара бериңиздер, маалымат берем жакын эле. Туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө үйгө келип калдым. Сиздер мына мен айткан ушул көчөгө кирип түз жүрсөңүздөр, оң тарапта мына ушул үй сатка чыгып аткан учуру. Баасы анан эсин номери азыр видеонун аягында сөз менен айтылат. Эсин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Баасын эле видеонун аягында сөз менен айтам туугандар. Так, мына ушул көчө. Бул кире бериши. Чоң трассага деле жакын, ашып кетсе бир 500 метр гана чыгат. Ишенбесеңиздер, кийин келип көрүп деле кетсеңиздер болот. Негизи самомойка тараптан кирсеңиздер болот, жана көргөзмө. Бирок мына жакта мектеп бар го Башбулактынча. Ошол мектептин тушундагы көчө менен үйгө кириш ыңгайлуураак. Мектеп жактан и самомойка жактан кирип келе бересиздер. Так, үйдүн жери 6 соток. Кызыл китеп бар. Граница мына кошунанын заборунан башталат дагы. Мына үйдүн артына барып такалат. Көчө тараптан көрүнүшү ушундай. Зыңк экен, мындай айткандачы. Дагы эмне маалымат берейин туугандар. Свет бар. Суу маселесине келе турган болсок, бекеринен Башбулак деп айтылбайт. Суу маселесин жөн эле чечип алса болот бул жактачы. Анан үйгө азыр кирип көргөзөйүн деп атам, бирок биринчиден эси келбеди. Видео кызыптан эле нарак берак кылып сурап өзүм келдим. Анан туугандар, кыш менен тосуп калыптыр. Азыр бул жака ашып өтүш дагы невозможно. Ашып өтөм деп атып азыр кийимдер дагы чаң болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен сырт тараптан эле информация берип аткан учурум. Кимиңиздер үйгө кызыккан болсоңуздар, келип көрүп кетесиздер. Телефондо бүтө турган иштерден эмес бул. 6 соток. 20-га 30 түшүндүрдүм, көчө тарабы 30, ичкериге 20. Мына жагы уже кошунаңыздар. Так, жакшы. Лайктан басып, туган урук, дос, жар, группа, бүт бар тарапка жиберип койсоңуздар деле болот. Алар дагы кирип көрүшсүн. Үйдүн узун трасы канча деди? Туугандар, 10,5-га 9,5 же 10,5-га 9 деди окшойт. Примерно ушундай. 4 комнатадан турат. Ошо кичинекей эле, кадимкидей эле салынган үйлөрдүн бири. Квадрат метр деле менимче бир 100-100дөн бир аз ашыкча чыкса керек. Өз негизи ушундай үй деле жакшы. Көрдүңүздөр, крышасы жабылган, фундаменттер бийик экен. Кам кирпич. Жакшы. Вариант обмен жолдорун сурапмын. Машинаңыздарда же бир башка нерсеңиздер болгон болсо, эсине чалып сурап көрсөңүздөр болот. Балким алмашканга макул болуп калат. Бирок баасы жакшы баа коюлду. Сөйткөндө бул жерде жерлер 1 700 000 1 800 болуп аткан учуру, сатылыш бааларычы. Антан аракетти кылып алып койсоңуздар, Кудай буйрса утасыздар. 5 кошкон эл туугандар, мына үйлөр толтура. До конца барсаңыздар, ал жакта вообще үйлөр көп. Бул кире бериши да трассага жакын жер деп эсептелинет. Мына үйдүн арт тараптан көрүнүшү ушундай экен. Көрдүңүздөр, баары жакшы. Башбулакты билип калдыңыздар эми. Мектеп, садик, бүт бардыгы бул айылдын өзүндө эле бар. Айыл өкмөт бар, заправка бар, маршруттук каттамдары бар. Шаардын бурч-бурчтарына каттап турат. Шаарга деле бир жарым саатта жетип каласыздар, жөн эле. Канча жол келем мен бул жака, жарым саатта эле келип калам. Ошол кызыл китеби бар. Эми кызыл китеби бар болгон үчүн сатка коюп атат. Аны айтпасам деле билесиздер. Ошол границасы мына кошунанын үйүнөн башталат дагы. Мына үйдүн алдында, мына жактагы кошунасы фундамент куюп коюптур, ошол жерге чейин. Көчө тарабы 30, ичкериге 20 метр. Эми баасын айтайын, азыраак сүйлөйүн. Мына, көрдүңүздөрбү? Баасы барыңыздарга ийгилик.